Фактоо каналынын жаңылыктарынын кечки топтому менен тааныштырабыз. Студияда Абдыганы Суранов жана Алина Абасова. Саламатсыздарбы? Бүгүн 19 мартта Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүнө мамлекет башчылары коронавирус инфекциясын алдын алуу жана аны жайылтпоо боюнча биргелешкен чараларды талкуулашты. Кыргызстан менен Казакстандын президенттери эки өлкөнүн соода, экономикалык, социалдык, каржылык жана транспорттук чөйрөлөрүндө коронавирустан улам терс кесепеттерди жеңип чыгуу боюнча көрүлүп жаткан күч аракеттерге өзгөчө көңүл бурушту. Ошондой эле үчүнчү өлкөлөрдөн кайтып келип жаткан Кыргызстандын жарандарынын Казакстандын аймагында болушу жана транзиттик өткөрүү маселелери талкууланды. Кыргызстанда коронавирус менен күрөшүү үчүн мамлекет тарабынан 1 миллиард 100 миллион сом бөлүнөт. Анын ичинен Саламаттыкты сактоо министрлигине 30 миллион сом, өзгөчө кырдаалдар министрлигине 20 миллион, мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясына 5 миллион сом бөлүнсө, экономиканы колдоо үчүн 400 миллион жана мамлекеттик эки банк аркылуу буудай сатып алуучу ишкерлерге 8% чен менен 800 миллион сом бөлүнүп берилет. Мындан тышкары премьер-министр биз беткаптар жетишсиздигин мойнубузга алабыз. Себеби беткаптар Кытайдан келчү. Азыр болсо Ошто жана Бишкек эркин экономикалык аймагында чыгарыла баштады. Учурда өзүбүздөн күнүгө 70 000 беткап чыгарылып жатат. Пандемия башталганча эле Кыргызстанда 3,5 миллион беткап болгон. Азыр баарын 3 күнүн ичинде сатып алышты. Аны 1,5 миллион экономикалык кылмыштарга каршы кызматы таап чыкты. Себеби кызыл кулактарга азыркы абалдан пайдаланып, кымбат сатуу үчүн алып катып алганы маалым болду. Тилекке каршы кай бирөөлөрү ушундай оор абалда дагы жеке өзүнүн гана кызыкчылыгын ойлоп жатышат. Ал ортодо Сауд Арабиясында умрада кичи ажылык сапарында болуп кайткандарын текшергенде алар нааразы болушканын Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев билдирди. Министрдин айтымында алар биз ыйык жерден келе жатабыз, биз тазабыз деп текшерүүчүлөргө кине коюшкан. Биз чартердик каттам менен келгендерди кое берсек, аларды азыр табуу кыйынга турмак. Ошондуктан алардын нааразычылыгына карабай, бардык текшерүүдөн өткөрдүк. Чек ара кызматы да, дарыгерлер да өз иштерин көрсөтүлгөн тартип менен так аткарышты, деп билдирди министр. Саламаттык сактоо министри бүгүнкү жогорку кеңештин отурумунда коронавирус менен ооруган адам менен байланышка бара турган гана дарыгерлерге атайын медициналык костюмдар берилерин билдирди. Депутат Айда Исмаилова ак кеме мейманканасына умрадан келген 19 адам карантинде турган жайда медиктер атайын кийими, бет кабуу жок экенин, тамак аш тартыш болуп жатканын билдиришкенин билдирди. Депутат министрге кайрылып, башка дарыгерлердин саламаттыгына зыян келсе, керт башыңыз менен жооп бересиз деди. Өмүрбек Бабанов коронавирус менен күрөшүүгө 5 миллион сом жардам берет. Бул тууралуу ал социалдык баракчасына жазды. Бабанов Саламаттыкты сактоо министрлигинин эсебине 3 миллион сом бөлүнөт. Ал эми 2 миллион сом 200 пенсионерге дары-дармектер үчүн которот. Ал эми депутат Камчыбек Жолдошбаев коронавируска каршы күрөшүү үчүн республикалык штабка 1 миллион сом акча убада кылды. Бул тууралуу ал бүгүн 19 мартта парламентте коронавирустун абалы боюнча өкмөттүн маалыматы угулуп жатканда айтты. Мындан башка дагы Аскар Салымбеков, Камчыбек Ташиев окшогон ишкер жардам берерин жарыя кылышты. 18 марттагы БШКнын отурумунда жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо белгиленген мөөнөттө өтө турган болуп чечилди. Отурумда БШКнын айрым бир мүчөлөрү пандемиялык кырдаалга байланыштуу шайлоону артка жылдырууну сунуш кылган. Бирок ал сунуш өткөн жок. Кыргызстан Россиядан башка бардык өлкөлөргө болгон аба каттамдарын жабат. Бул тууралуу транспорт министри Жанат Бейшенов билдирди. Учурда Кытайдан келе турган бардык каттамдар токтотулган. Болгону Россиядан келе турган каттамга айтсак, Москва-Бишкек, Москва-Ош жана Новосибирск шаарынан Бишкекке келе турган гана каттам калтырылып, башка өлкөлөргө аба майдаңы жабылышы керектигин коронавирус боюнча түзүлгөн штаб карап чыгат, дейт. Россиянын Москва шаарында коронавирустун алгачкы курмандыгы каза болду. Бул тууралуу Россиянын атайын штабы билдирди. Каза болгон пенсиядагы аял киши 79 жашта болчу. Ал 13 мартта ооруканага жаткырылып, 2 күндөн кийин ага жуккан коронавирус аныкталып, инфекциялык же жугуштуу оорулар ооруканасына которулган.
Футбол боюнча Европанын чемпиондугу 2020-жылдан 2021-жылга артка жылдырылды. Мындай чечимди бүгүн УЕФАнын аткаруу комитети кабыл алды. УЕФАнын жетекчилери өткөргөн видео конференцияда чемпионаттан бөлөк иштерде сүйлөшүлүп, коронавирус оорусунан жайылып кетпеши үчүн башка суроолорду да карашты. Башында белгилегенде Европанын чемпиондугу 2020-жылдын 12-июнунан 12-июлуна чейин 12 шаарды өтмөк, бирок бул дүйнөнү силкиндирген илдеттин айынан оюн 2021-жылдын 11-июнунан 11-июлуна чейин өтөт деп белгиленди. Шаар аралык жүргүнчүлөрдү ташыган айдоочулар жол кирени кымбаттатып жиберсе, мыйзам алдында жооп берет. Ар бир жол кире баасынын кымбатташына күбө болуп көргөн жарандар экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына кабарлай алышат, деп билдиришти аталган кызматтын өкүлдөрү. Ал эми жол жана транспорт министри азыр Кыргыз автобекети ишканасы менен биргеликте айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Мындан башка автобекеттин жетекчилиги Жалал Абад, Ош, Ысык Көл облусуна жол кире кымбаттабай баа ордунда турганын айткан. Кыргызстанда карантиндин жана өзгөчө кырдаалдар шарттарын бузган жарандарды кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Бул тууралуу коронавирус боюнча республикалык штаб билдирди. Эреже бузгандарга санитардык эпидемиологиялык эрежени бузгандары үчүн деп айып пул да каралган. Айып жашы жетеликтер үчүн 120 000 сомдон 140 000 сомго чейин, чоңдор үчүн айып пул 260 000 сомдон 300 000 сомго чейин салынат. Айып пулдан башка жашы жетеликтер үчүн 1,5 жылдан 2,5 жылга чейин, чоңдор үчүн 2,5 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Ошондой эле медициналык бет каптарды жана азык-түлүктөрдү өз баасынан кымбат саткан жарандарда кылмышкер катары мыйзам алдында жооп берери айтылган. Ушул жана башка жаңылыктар менен fakt.kg сайтынан жана fakt.kg.tv Instagram баракчасынан дагы таанышсаңыздар болот. Бүгүнкү күнгө карата жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Кечиңиздер көңүлү улансын. Саламатта туруңуздар.